Каладагы кир абаны азайтуу чаралары тууралуу өкмөттүн маалыматын угуу боюнча парламенттин бүгүнкү жыйынында алгач эле төрага Нурланбек Шакиев жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутмановага расмий тилде баяндама жасоого уруксат берген жок. Можно на русском буду выступать. Короткая презентация о том, что сделано, и о причинах, наверное, можно тоже чуть-чуть остановиться. Все время идут споры. Сиз кимден уруксат сурадыңыз, орусча даярдаганыңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрағадан. Кайсы төрага? Сизден? Мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Уруксат сурабай эле окуп кете бересиңерби? Ким уруксат берди? Рұқсат берсеңіздер. Кыргызча жасаңыз. Кыргызча? Хорошо. Андан кийин баяндамасын мамлекеттик тилде уланткан министр Айым өлкөдөгү вирустук оорулардын көбөйүшүн ыш менен байланыштыра бербөө керектигин билдирди. Кутманова учурда Бишкекте абанын булганышын көрсөтүп жаткан коомдук экологиялык уюмдардын датчиктеринен шек саноодо. Айтымында Кыргыз гидрометтин аппараты менен уюмдун көрсөткүчтөрү эки башка маалыматты көрсөтүп жатат. Ошондой эле Кутманова абанын булганышы аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу экендигин айтты. Просто мен Северный банктын астында ушундай маселе койдум эле. Эмне үчүн Мовгрин 18-жылы ушу датчиктерди коюп, 16 датчикти коюп. Анан өзлөрү каалагандай эле поверка кылбай, стандартизациядан өтпөй, анан бизге ушундай бир данныйларды чыгарып эле, мына Бишкек биринчи местага өттү, анан дагы башка местага өттү деп, биз ошонун баарын изилдеп, кээ бир күндө, мына бир эле күндүн ичинде Бишкек показаниясы ортончу эсептегенде 63 болсо, например, 3 сааттан кийин кайра 180ге секирип кетип атат. Деген менен эл өкүлдөрү өкмөт тараптан борбордогу кир абанын кесепеттерине улуттуу реакция жасабай жатканын сынгалышты. Айтымдарында өлкөдөгү ар бир жаран таза аба, таза экологияда жашоого укуктуу. Депутаттар тиешелүү жетекчилердин шалаакылыгынан улам ушундай мамиле болуп жаткандыгын белгилешти. Жыйындын жүрүшүндө ыш менен күрөшүү боюнча токтом сунушталды. Токтомдо айтылгандай, жылуулук борборунда бышпаган сапатсыз көмүрдүн жагылышы, каладагы катализатору жок унаалар, Бишкектин тегерегиндеги конуштар газ тутумуна кошулбаганы жана шамалдын багытынын өзгөрүшү негизги себеп болууда. Анда сиз жүргүзө албасаңыз, катализатор жок, автоунаалар шаарды булгап жүрө бериш керекпи? Мына азыр негизги 4 причинаны айтып атышат. Полигон, ТЭЦ, катализатор жок машиналар жана газдаштырылбаган конуштар деп. Катализатор жок машиналарды айткандан кийин үстүнөн чара көрбөйсүңөрбү? Бул министрликте экологиянын эмеси карайт, биз аны карай албайбыз, биздин эмебизде жок. Анда министрликте экология жооп бериңиз. Канча катализатор жок машиналарды кармадыңыздар? Бул эмне деген өкмөт? Эгер менин укугум жок, аны текшерген кетсе, бир катализатордун баасы 80 миңден 150 миңге чейин чыгыптыр. Бишкектеги кир абаны азайтуу сунуштары айтылып жаткан учурда депутат Нурбек Алимбеков ыш маселеси 5-6 жылдан бери көтөрүлүп, бирок мекемелер ортосунда координация жоктугунан улам ушул абалга кептелгенин сындап өттү. Алимбеков буга чейин Кыргызстандан чыгып кетип жатканда кармалып, резонанс жараткан бир фура катализатордун тагдыры тууралуу сурады. Бирок бул суроого министрлер кабинетинин бир да мүчөсү жооп бере алган жок. Жооп жок, көрдүңүздөрбү? Мына ушул мамиле. Мага ушул боюнча кат жүзүндө берип коюңуздар, эмне болгон тагдыры. Мына ушудан эле билсек болот, экологияга эч ким күйбөгөндүгү. Мына азыр дагы автотранспорт негизги себеп болуп атат. Себептердин бири пробкаларды азайтышыбыз керек. Мына жол кайгыл кызматы, сиздер дагы кечке маал карасаңар, смог эң көбөйгөн убак ушу саат 5-6-дан башталат. Ошолорду светофорлордун убакыттарын регулировка кылып турушуңар керек да. Биз бияктан жогору чыккыча чейин 1 саат, жарым саат өтүп кетет. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Медер Алиев борбор кала дүйнөдөгү эң булганыч 3 шаарга кирет деп чыгарган бүтүмдөн күмөн санарын ачыктады. Ал эң кир булганган шаарларды көргөнүн, алардын алдында Бишкек таза көрүнүп каларын айтты. Мындан улам депутат мындай кырдаал туристтик жагдайга таасир этерин белгиледи. Буну биз тана албайбыз чынында. Оорулардагы, кыйынчылыктардагы, кара-картаңдардагы баардыгы мындай зыянын кечип атабыз да. Шуну тиешелүү өкмөттүн мекемелери репутационный
имиджди кармаш үчүн туура маалымат берип иштешиңиздер керек деп ойлойм да. Бишкектин калкы эчак миллиондон ашкан. Убагында мурдагы Союздагы эң жашыл шаарлардын бири эле. Азыр жашыл аянттар дагы кыйла кыскарып кеткен учур. Ал арада депутаттар Бишкектин мэрин шаардагы маселелерди чече албаган үчүн өз эрки менен кызматтан кетүүгө чакырышты. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү кала башчысын Зекип, мэр менен кайым айтышуулардын ортосунда гермур айтышуу да орун алды. Бизче айтканда кесипкөйлүгүн мен өзүм текшерем деп, сиздин кесипкөйлүгүңүздү ким текшерет? Мени президенттин указы менен назначать этет, президент текшерет. Мен билем, И президент баа берет ошого. мен билем президент сизге ишенет. Сиз дагы ишенесиз. Ал эми тар чөйрөдө деле, кенен чөйрөдө деле айтылып турат. Өзүңүз айтып шаар болбой калды деп кеткенге ыктыярыңыз барбы? Сиздин эми өзүңүздүн жеке абидаңыз бар, мен билем. Себеби ошол сиз турган көчөдө өткөндө менин заместителим сиздин заборуңузду бузуп койду. Себеби деген закондун астында баарыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Сизге окшогон ошол жерде 70 киши өздөрү заборлорун бузуп, курулуп аткан гранттын эсебинен жол куруп, тротуар куруп берсе ошого тоскоолдук кылдыңыз. Сиз эми өзүңүздү сыйлап, депутаттык мандатыңызды сыйлап, Сиз жооп бербей эле койсоңуз, депутат менен кайым айтышпай. Айтышуудан кийин депутат мэрди кызматтан кетирүүгө сунуштама берүүнү демилгеледи. Ошентип тийиштүү токтомго 66 эл өкүлү макул болуп, каршы добуш берилген жок. Токтом кабыл алынды, бирок мэрди кетирүү боюнча сунуш токтомго кирген жок. Анткени сунуш айтылганы менен жазуу түрүндө комитеттин кароосуна келе элек. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.